Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен красный бархат пирожныйын жасайбыз. Ал үчүн бизге керектелүүчү азыктар: un, сахар, разрыхлитель, какао, жумуртка, растительный масло жана кипяток керектелет жана краситель керектелет. Эң алгач жумурткабызды салып, андан соң сахарыбызды 3 бөлүккө салып алабыз. Сахардын баарын салгандан кийин биз ушундай көбүргөнчө аралаштырып алабыз. Бизде ушундай сонун масса болду. Андан соң 1 чай кашык краситель кошуп алабыз. Бир аш кашык какао кошуп алабыз. Андан соң суу майыбызды кошуп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Андан соң кипяток кошобуз, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Сөзсүз түрдө бул жерде биздин унубуз электен өткөрүлүш керек. Андан соң разрыхлительди кошуп, ушинтип сөзсүз түрдө 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Кыздар, бул жерде биз акырындык менен эң жай ылдамдыкта аралаштырабыз. Кыздар, негизи красительдин 2 түрү болот: гелевый жана сухой болуп. Гелевый кошсоңуздар, сиздер уксус кошпойсуздар, себеби бышканда өзү эле кыпкызыл сонун болот. Ал эми сухой краситель бышканда бир аз бардой болуп калат. Ошон үчүн биз уксус кошуп алабыз. Уксус кошсок, бизде сонун кыпкызыл болуп кождорубуз бышат. Кыздар, бизде ушундай масса болду. Сөзсүз түрдө биз духовкабызды алдын ала күйгүзүп коебуз, кыздар. Формабызга салып алабыз. Бул жерде биз 4 бөлүккө бөлүп салабыз массабызды. Сөзсүз түрдө биз баарына теги жайгандан кийин 170 градуста 6-7 мүнөт бышырып алабыз. Биздин массабыз, биздин кождорубуз бышып чыкты. Сөзсүз түрдө текшерип алабыз бышканын бышпаганын. Эми биз толук муздагычакты күтө турабыз. Кыздар, мен баарын бышырып, баарын мен муздатып алдым. Эми четтерин кесип, четтерин түздөп аласыздар. Эми биз кремин дайындайбыз. Бул жерде сөзсүз түрдө сливкиңиздер 33% болушу керек, кыздар. Андан соң творожный сыр, сахар керектелет. Эң алгач биз творожный сырыбызды, сахарыбызды, андан соң сливкибизди куюп, биринчи бир масса келгичекти акырындык менен аралаштырып, андан соң бир масса келгенден кийин эң жогорку ылдамдыкта аралаштырып алабыз. Кыздар, бул жерде биз кремди кантип билебиз дайын болгонун? Эгерде биз идишибизди ушинтип ушинсек, түшпөйт, акпайт, ошол убакта биздин кремибиз дайын болгон болот. Эми биз кондитерский мешогубузга салып, баарына тегиз кылып, четтерин түздөп алгандан кийин кождорду биз алып коебуз. Эртең үстүн коздойбуз, кыздар. Андан соң баардык кремди баардык жерине жеткирип алабыз. Баардык жерине ошентип жеткирип алып, биз андан соң биз бир түнгө кое турабыз. Кыздар, бизде бир түн өттү. Эми бычактын жардамы менен биз бычагыбызды суулап алып туруп, каалагандай формада кесебиз, кыздар. Кечеки кожубуздун четтеринин калдыктары менен биз майдалап алып туруп, ошентип баардык жерине жеткирип сееп алабыз. Андан соң мен шоколад менен коздоп алдым, кыздар.
Кыздар сөз түрү жасап көрүңүздөр. Даамы чындыгында аябагандай сонун. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Эгерде жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.